Кудай тааланын буйругу менен Эрмекке жолугуп калып Чикагодан, анан ал жерден бизди кем болуп кетти да. Эртең Ерлан караоке тартып салбайлыбы дейт, анан тарса тарталы, машина тарт дейт, анан жаңы толашып жанагы үстү ачык машинени снимать этип алдым. Кой караоке түшүп калайын да, көрөйүн да эмне экен деп. Ырларым жок. Сагындырып анан сүйүп калдым, атайым бар экен. Анан орусчаларды да аралаштырып соңу тарттып. Ошо айтарым сиздерге рахмат. Ошо сиз азыр комментарий жазып, ырда сенен үргүтөбүз деп атам. Мен бул ырлардын баарын сандыкка катып жүргөм. Бир 40-50 дегерим бар. Анан акырын иштеп келатам ушул күндөн бери. Миллиондогон көрүүчүнүн ээси, элдин сүйүктүү ырчысы Эрлан Андашев 1987 жылы 29 августта Чүй облусунун Ысык Ата районундагы Нурманбет айылында төрөлгөн. Мукаш Абдыраев атындагы музыкалык жатак мектепти аяктаган. Жана дагы Урал Манго 2008, Чыгыш базары 2008 эл аралык сынактарынын лауреаты Эрлан Андашев алгач Сүйүп калдым кантейин деген ырды аткарып эл оозуна алынган. Сен сүйген жүрегімді бір өзің сен өзгөчү. Сені күліп қызғанамын өзгөдім. Сәбірсің түйбөлікті уақытты сабағаным бұл көздігім. Сен менен қанат байлап ұшқым келеді аспанға. Сен менен таңдай батып күнді көріп уақытанда. Кандай ыр жаратпасан дароо хитке айланган. Океандын ары жагында жүрүп кыргыз ыр сүйүүчүлөр үчүн мыкты чыгармаларды тартуулаган Эрлан Андашев көрөрмандардын суранычы менен 21-22 октябрь күнү Кожомкул атындагы спорт ордусунда өзгөчө концерт тартуулады. Келген көрүүчүлөрдүн катарын чыгармачыл адамдар, алыс жакындан келген туугандары, жана албетте аны кумир тутуп, жана дагы ырларын жакшы көргөн Жашоо Шамы атындагы уюмдан келген 26 мүмкүнчүлүгү чектелген кыз болду. Башка концерттен өзгөчөлүгү болуп, сахнанын өзгөчө жасалгасы, кыргыздын улуттук баалуулуктарын баалагандыгы жана жандуу үн менен аткарган чыгармасы. Ошондой эле алпарчылык милдетти өзүнө алгандыгы болду. Жанында Юля пассажирсымен алкаттырыңыз. Жүрөгүмдү сен табалба. Хаялымдагы жалгыз бир адам. Ошо Орысча айтканда для влюбленных посвящается песня. Өзгөчө концертке бай бул концертте Эрлан Андашев 21 октябрь күнү өкүл кызы Саадат Жыргалбекованы чоң сахнага алгачкы жолу чыгарып тушоосун кессе, ал эми 22 октябрь күнү ар бир ырчынын ырына бий менен коозук тартуулаган бийчи Эрмек Керимбаев күтүүсүздөн сүйүктүүсү Акмаралдын колун сурады.
көпшілік ушул эгер үйрөнүп калсак ушул сахнада ырдайбыз, бийлейбизби, чыгабызбы, съемкаларга катышамбы, клипке чыгамбы дечилең, далай чыгабыз буюрса, далай образдар жаратабыз. Бул сахна сеники. Сахна ханышасы Акмарал Турдуева. Кол чабууларыңыз. Бүгүнкү кечеде сизге болгондо бир эле суроом бар. Акмарал Турдуева, сиз менин өмүрлүк жарым болууга макулсузбу? Микрофон берекми? Эч шашпайбыз, баары күтөт, баарын сүйлөшүп койгом. Болған жоқ? Ооба. Башка концертте чарчап кетишсе, бул концертте өзгөчө эс алышып, өздөрү кошо бийлеп, күнү көрө болгон Эрлан Андашев менен бирге ырдап кетишти. Бармаңыздар, бақ болыңыздар. Чоң рахмат.